Урматтуу мекендештерим, дүйнөлүк коомчулук менен бирге биз дагы коронавируска каршы күрөшүү үчүн орчунду сыноого туш келдик. Тилекке каршы биздин өлкөбүздө да бул илдетти жуктурган адамдар аныкталды. Мындай кырдаалда мамлекеттин эң башкы милдети жалпы элибиздин саламаттыгын сактоо. Азыркы учурда өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турат. Дарыгерлерибиз тиешелүү даярлыктан өткөн. Бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишет. Учурда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жана элдин чогуу аракети талап кылынат. Мен баарыңыздарды тартипти катуу сактоого чакырам. Бүгүн жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран, ар бир ата-эне жооптуу. Ар бир үй бүлө өздүк гигиенанын талаптарын толук аткарыш абзел. Зарылдыгы жок болсо, үйдөн чыкпай, башкалар менен жолугууну максималдуу кыскартуу зарыл. Оорунун биринчи белгилери пайда болгон учурда алгач эч жакка барбастан телефон аркылуу врачка кайрылуу керек. Чет өлкөдөн келген ар бир жаран обсервациянын жана үй карантинин шарттарын кынтыксыз сактоого милдеттүү. Айрым адамдардын бул талаптарын чегинен чыгуу аракеттерине кескин түрдө бөгөт коюлат. Ар кандай жыйындарды, оюн зоок иштерди, тойлорду, мааракелерди токтотуп туруу зарыл. Мектептерде окутуу убактылуу токтотулду. Жогорку окуу жайлары аралыкта окутууга өткөрүлдү. Чек аралар, өткөрүү пункттары, аэропорттор катуу кайтарылган тартип менен иштеп жатат. Коомдук тартипти сактоо, өлкөнүн аймагына кирип чыгуу иштери күчөтүлгөн тартипке которулду. Урматтуу мекендештерим, азык-түлүктүн, дары-дармектин жана медициналык буюмдардын запасы жетиштүү. Бул товарлар менен калкты туруктуу камсыз үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тынымсыз иштеп жатат. Кооптонууга себеп жок. Бүгүнкү кырдаалга өтө жоопкерчилик менен мамиле кылуу керек. Дүрбөлөң салууга, коомдун тынчтыгын бузууга аракет кылгандар, чайкоочулук кылам дегендер, тамак аштын жана дары-дармектин баасын негизсиз көтөргөндөр көз жазымда калбайт. Тиешелүү жоопкерчилигин тартат. Азыр ар бир мекендешибиз өз кызыкчылыгын көздөбөй, элибиз аман болсун, эл арасында мен аман болоюн деген түшүнүктү бекем карманышуу зарыл. Дорогие соотечественники, государственные органы делают все необходимое для защиты населения от коронавируса. В наших пограничных заставах, контрольно-пропускных пунктах и аэропортах предприняты решительные меры для защиты от вируса. Медик работает круглосуточно. Они имеют необходимую профессиональную подготовку. Учеба в школах приостановлена. Вузы перешли на дистантную форму обучения. Временно закрыты массовые развлекательные заведения и отменены массовые мероприятия. Установлен усиленный режим охраны общественного порядка, а также ограничен въезд в страну. Дальнейший успех зависит не только от усилий органов государственной власти, но и от поведения каждого из нас. Призываю вас не поддаваться панике, соблюдать все меры предосторожности. В стране имеется запас продовольствия в достаточных объемах. Нет нехватки лекарственных средств и медицинских препаратов. Все спекулятивные попытки будут жестко пресекаться. Призываю всех кыргызстанцев к гражданской ответственности. Только совместными усилиями и соблюдением жесткой дисциплины мы добьемся успеха. Урматтуу мекендештерим, бул илдетти биргелешип гана жеңе алабыз. Баарыбыз тең аракетибизди бир максатка бириктирип, белгиленген шарттарды так аткарууубуз абзел. Ар бир адам жарандык жоопкерчиликти сезип, өзүнүн туура журум-турум аркылуу бул күрөшкө салым кошкондо гана ийгиликке жетебиз. Бир билек болуп түрүлүп, бир муштум болуп түлүп, бирге аракет кылуу талап кылган сыноо келди. Ата-бабаларыбыз сабырдуулук менен нече кыйынчылыктарды жеңип келген. Кудай буйруса, бул сыноодон да адамдык сапатыбызга, улуттук ар-намысыбызга шек келтирбей, абийирлик менен өтөбүз. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Мына коронавирус боюнча мына азыр 3 адам сузактан чыкты деп атат. Мен жакын таанышым умрага барган 12-сине келген.
Бүгін мына телефондан азыр сүйлөшсөм, 12-сinde biz келгенбизде үйүмө барганмын, бүт бары келишкен, учурашкан, сүйлөшкөн. А кечинде келип, ак кемеге алып барып жаткызышыптыр. Мына ак кемеде азыр ызычы болуп мынтип отурушат. Азыр бүт барды аралашып мынтип кетти. Мына Европада да ушинтип тоготпостон ушундай мамиле кылышып, бүгүнкү күндө эң опасный участок ошол жактан болуп атат. Бизде дагы ушундай бир мамиле тоготпогондой бир мамиле болуп атат, бир мындай спокойнойчу. Анан ошол мына азыр уже мына башталат. Ошондуктан ушул боюнча бир мындай жакшылап. Кыргызстанда да бүгүн түндө 3 случай коронавирус катталды. Бул коронавирус биздин Сауд Аравиясынан жана кичи хажыга барып келген кыргызстандык граждандардын ичинен катталды. Биз ушул Сауд Аравиясы биз алгоритм менен иштеп атканда бул ар кандай категорияны да кирчү эмес, ал жакта случай аз болчу. Анан биздин саламаттык сактоо министрлигинин инициативасы менен буларды да биз толук кандуу түшүрүп, баягы обследование кылып, эмелерин алганбыз. Анан келгенден баштап алар 12 мартта Саржадан келишкен Кыргызстанга. Ошонун баарын толуктап эпидемиологиялык кылып, ошондон бери биздин жерлерде биздин медициналык кызматкерлер аларды үйүндө көзөмөлдөп турушкан. Ошо 16 күндө ошол көзөмөлдөө учурунда Жалал-Абад областындагы Сузак районунда Беловешенск айылында ошо Умрадан келген аялдын температурасы болуп, анан ошонун алкагында аларды больницага алып келип, ошолор менен чогуу бир маалда ошо 8 адамдын лаборатория анализге алып, аны Ошко жеткизип, Ошто алар дагы жазашып, ошо 3 адамга алар ушул коронавирусту берген. Аны тастыктоо үчүн келип түнү менен көчө кечке чейин жазалып, анан ошол 2 лаборатория менен ушу биздин 3 адамда вирус бар деп такталды. Анан бул жерде силерде бүдөмүк болуш үчүн биздин лаборатория азыр күндө Бишкекте, Ошто атайын бардык жагынан тастыкталган эл аралык деңгээлдеги бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюмунун аттестациясын алган жана Кыргызстандын эл аралык стандарты менен өткөн лабораторияларда иштейт. Дагы бир айтып кетишим, ушул биздин жасап аткан методиканын баары бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюмунун адистери менен атайын эксперттик оценка өткөн. Ошондуктан бул сценарийди биз бул коронавирус башталган менен случайга даярданып, бардык биздин саламаттык сактоо мекемелери, ошондой эле биргеликте бөлөк мамлекеттик органдар менен иш-чаралар кылып, ар кандай случайлардын моделдерин түзүп, алгоритм кылып, кээ бир баягы ученияларды өткөзгөнбүз. Сиздерге айтып кетишим керек, бүгүнкү күндө бизде бардык толук күч бар. Больницаларда керектүү резервдик койкалар, инфекциондук отделениялар резервде турат. Анын баары иштеп атат. Дары-дармектер больницаларда бар. Баары тең иштеп жатышат. Лабораторияларда толук кандуу реагенттер менен жана кесипкөй врачтар менен толук кандуу алар жетиштүү. Ошондуктан бизде ошондой иш болду. Анан сөзүм аягында мен айтып кетишим керек. Эң негизги сунуштар өзүңүздөр билгендей, бул биринчи паника. Менин оюмча элдер эч кандай паника болбош керек. Жана мен айтып кеттим, бул коронавирус деле кадимки эле инфекциялык оорулардындай түрүндөй эле аны менен күрөшүп жеңсе болот. Анын үлгүсүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кытайда кескин түрдө азайып, бүгүнкү күндө жаңы случайлар катталган жери жок. Анан айтып кетүүчү нерсе, эгерде сиздер ушундай жанакы
Биз айтып аткан мамлекеттерде ушу катталган мамлекеттерден келсеңиздер, же кандайдыр бир контакт болсоңуздар, анан жанакыдай клиникалык признактар болсо, дене табынын жогорулашу же жөтөл болсо, тез арада сиздер биздин медициналык кызматкерлерге кайрылышыңыз керек. Эч качан сыртка чыкпоо керек да, өзүңүздүн үйлөрүңүздө отдельный бир бөлмөгө жатып, врач келгенче күтүш керек. Калганын баарын уже медициналык кызматкерлер өзлөрүнүн атайын иштелген алгоритмдери бар, ошо менен иш алып барышат. Андан тышкары жеке ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай, бул жерде тартип болуш керек. Тартип болсо көп нерсени жеңебиз. Акыркы бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоо уюмунун баалары боюнча Кытайдын жеңгенинин эң биринчи фактор жанакындай бөгөт, анан тартип болду да. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, үйдө чоңдон кичинекейге чейин баарыбыз деген колдорубузду сабын менен жууп, ошондой эле антисептиктер менен ар дайым колдонушубуз керек. Мүмкүнчүлүк болсо, эгер эч кандай бир зарыл болбосо, көп адамдар жүргөн жерге барбоого зарыл. Анан үйдүк режимди сактоо керек. Өзүңүздөр билгендей азыр бизде мектеп окуучулар дагы, жогорку окуу жайларында дагы азыр